Kaldı pres. Pres kança tuğun? 450 son bu. 450 bedeli. 450 son bu. Oo, saman parası. Saman pres 250, 200. Nege 450 son bolup ketdi anda? Men bu götürüp 88. Özüңерle götürüp атасыңар. O pul gerek bolot. Ошого. Adam bazarda gelip görüp dağın ayın 20 sam öt berет şu. Nege 450 son bolup ketdi pres? Görsen taza bedeler olsa. Taza bedeler. Çöp alışkan olsa 420 430 sam. Birinci, ikinci, üçüncü. Birincileri, ikincileri olsa 420 430 sam. Ahırı anın. Сурайбыз 15 ноябрь 2021. Неге не себептен кымбат болуп атат? Эме беден басы, престин. Çöp çok olur. Чеп жок болуп атат. Силер алып сатасыңар да жөн эле. Өзүңөр эметпейсиңер, орбойсуңар. Эме дыйкан жокпу бул жерде? Dikkat bana gelmeyin. Келбейт, э? Gelmeyin. Dikkat yüne sadat. Bana nereden yükleme vermeyin. Öz var. Дыйкандан канчадан алып атасың? Dikkan'da misali bede ona o 450 kolumuzu 420'den verir. Дыйканбы? Pazarda gelip görüp. Ana aytap 20 so'm bo'lsa tushib berem deydi. Ana mana onda da 400 desek, al 380 370 de beradi. Сурадыңыз, неге көтөрүп атасың кымбат деп? Yo, al pazar qarab o'zlari. Өзү эле? O'zlari. Өкмөт контролдо кылган жок. Al kontrol qilgan yo'q. Har kim o'zi bilganda zatlar. Өлкөдө Qalasang, satar qalamasa yo'q deb o'tsa bo'ldi. Өлкөдө хозяин болбосо ушундай болот да. Өкмөт kontrol qilmay, өкмөт не qilib atadi? Өкмөт kontrol qilmaydi. Onu tasım diye kıynalı Dikkat çıktı. Dikkan'da marif sırasam. Канча 1 гектардан канча чыгат пресс? Персонажы 500 çıkat, 300 çıkat, 400 çıkat. Канча расход кетет ушуга? Yıl bolbay aldı, жақсы bolbay aldı. Расход ордырғаның бар. Примерно канча кетет расход? Мисалга 1 гектарга 15-20 мың кетет. 15-20 миң. Эми так 350ден көбөйткөндө канча? 400ден болгондо канчадан болду? Эсептеп коюң да. 5 беретсең болса, эсепте 400 канча болот? Барбы? Эсептеңиз да. Канча болуп экен көрөт. 400 пресстив? 400 престе. 400ден көбөйчү. 400 Канча болуп экен? 160. Расходун чыгарып койчу. Оргонду немен чыгар? Ошо вообще 20 мың кетет да? 20 миң деп кой. Канча болду? 160, 140 миң пайда көрөт ошондо? Гектардан. Бул быйыл болду да. Мурдагы жылдары эмне кылып атты? 15 сом 20 сомдон пресс кылып туруп 70-80 сомдон сатып атты. Быйыл болду да. Ошондо канчадан пайда чыгып атты былтыр? Былтыр жасабаса өзү менен өзү деле болот. Солярка канча болот эле Быйыл былтыр? Актоодат. Быйыл биз саткандарчы, биз алгандар Актоодат. Былтыр солярка 30 сом болсо быйыл 65-70 болот. Былтыр 30 эмесле го? 40 сом болду. Жок. 42 болот. 42 болгон ооба. Быйыл 60 сом болду. Жок, 53 болду. Солярка. Эмечи мында 52 сом 50 тыйын. Көп кымбат дегени мен, я правда кымбат болуп калды. Эсепте баардыгы кымбат. Ана ошондон базарга келип көрүп, ана бизге берет, сатам дейт. Ана барып, азыр болот 400 дейм мен. Барсаң ана 420 ден берем, аласаң ал, албасаң ал. Ана аласың ал жок. Анан 400 десең, анан кырда сатабыз, 20 сом бизге калат. Чөптө да ошону айырма ошо 20 сом ойнойт. Элем көрүлөт, бар көрүп кандай экенин. Анан кыраттан баары кымбаттап кетти азыр. Неге кымбаттайт? Түшүнбөйбүз. Ошентип ар бири көтөрө берсе кымбаттайт. Баары кымбат болот да. Искусственно көтөрүлүп да. Контрол кылган адам жок. Ана эмнеге көтөрүлөт, эмне кылды деген жок. Ушундай эле. Малда айтсак, мал жазда көтөрүлдү эле. Эми күзгө келгенде түшүп кетти мал. Азыр канча болот мал? Мал азыр средний малың азыр 60, 70, 250 килоликтер. Жазда ошо малдарын 100 миң, 110 миң болгон. Эми азыр алып келсең, эсептесең азыр 65 миң, 70 сатасың кара. Пресс кымбат болсо деле малдын баасы түшүп кетти. Мал көп. Элде мал көп. Быйыл анан дагы бир табыгын немесе экен да. Жамыр болбой, чөп болбой калды. Атырда чөп жок, жалаңа суарма өтүп калды. Айлоо көтөрүлүп кетти. Эгер атырдачы пичан жайып болгон болсочу, чөп көтөрүлбөйт, түшөт. Анан кийин ар бир атырда чөпкө мисалы бир чөпкө чыккан болсо, ар бир Эгер сугарсаң 100 эле пресс аласың. Сугарбасаң да. Кайракы жок. Кайракы да жок. Суга черди айттым. Эгерчи кайракы чөп болгон болсочу, баа көтөрүлбөйт. Атырда чөп болбой калды быйыл. Ачык эле да. Ошон үчүн баардыгы ошо
Qaraqat. Misal 1 gektardanchi YouTube. 1 gektardanchi misali 80-90 pres chiqqan bo'lsa, bu yilchi 20-30 pres chiqadi. Gektarda misali 800-900 olgan bo'lsa, hozir 200 pres oldi, 300 pres oldi. Mana men bu turgan o'zim jeriz var жерде. Жылдық алғадылық. Bu yil болмаған çöp aldık. Aylı yok. Anan keyin suvarmada su bolbay qalanın жаңыр болмағанда birden sapat načar oldu bu yil. Misali men özümde 60-70 pres aldım. Bana qaraq var. Suvarganda bolbay qaldı. Gel ana. Qanchadan bo'ladi deb. Arqanday. Bunu to'ra kelgandey. 450'den 380 metre. Ana Buyurun. Süreceğiz. Kaç oldu? Buna bu 400 son. Kamışa bede. Kamış bilir mi kamış? Tanış mı? Kamışı bilen nemesi anlar. Ya kamış var çok böyle. Lan çok kaç. Ya kamış. Şunday tuğanдар. 370 son. Bu yılkı bedenin bası, Preston. Cenabı Kumay. Kumay. Mal jebey bana. Bede de var. Bedesinden nemeleri Bu gördün? canı bede. İtkına var anlaşıyor açıkla. Şu kan bolğanı bağ şunday. Ne qilish kerak deysiz? El özgöte yaşaş gerek şu. Yok. Bana tushira olasiz, tushira olmaysiz. Yok ben tushmaydi. Nega? Sebebi hozir qish kelib qoldi. Qish kelib qoldi, borgan sayin ko'taradi. Anan jozda tushishi mumkin. Sebebi elde hamcha hozir. O'tgan yil o'tirib ko'p bosib qo'ygan. O'sha bahor ko'tarsa satam deganlari bor. Biroq ağa Xudan Allah'ın bergeni, eğer gün açık bo'lgan bo'lsa, jengil bo'lsa, Ilgaridalar shunday mezgillar bo'lganda. Bo'lgan. Jabaydi. 400 so'm. Presler ko'tarilmayli turganda. Tushgan. Bundan murdagi yildarlar, andan murdagi yillar. Qara, bu buraga qaraganda elde az ele mal. Hozir qo'y. 200 pres alsam qancha qilib berasiz? 200? 200 pres alsam. Çöpü bedevi. Bundan da çok. Buna çöp olsa 400 so'm, 300 so'mdan beradi. Onu qanchadan qo'ydi? Ana 380'dan beradi. 377'niz hozirlik. Yetib dedimi? 370. Zaten sorasa da olsun boşqa. 70'den mayli. Qancha olib kelib qo'yasiz? 10 kundan gelsam bo'ladimi? Ya, olsa. Biroq qar javay tataytib qo'ydi. Tushib ketadi. Ne qilish kerak deysiz? Beden va cho'pdan basini tushirish. Qar javay, gün javay degan men. Sen oyingda bani ko'tarish kerakmi? Tushirish kerak. Tushirish uchun ne qilish kerak? Ya, anasi elden al, elden. Elden emas. Satqandan da, satqan adamlardan da. Satqan 20 so'm qo'yadi. 30 so'm qo'yadi. Anachi qo'ya olmaydi. Gene ne verimiz ala? Bir de sizde olsa siz hem koşun dönüş satas. Bazar göreceğiz. Bize sizde olgan olsa, siz de aytasız da. Bu sezonda turib. Просто чөп кымбаттай берсе, беркелердagi малдын басын, еттин басын кымбаттатып атпайбы? О да. Мисалы азыр ет Мал арзандады, ет түшкөн жок. Былтыр 4 жыл болду, ошойдон турат. Азыр эмеде 550-650 болуп турат еттер. Жок, Сөгү, мазакта азыр 4 жыл сом. 1 грамм чыккан жок. Анан кийин малды алсаңар, малды кымбат. Мен эми айтмайм. Mal düşüp kaldı o. Çöp çubuğu da tuğası. Yok. Bizge bol boyut et. Özüne bilin. Etti kaçan aldınız lan? Yetti mi? 3 gün bunu aldım. 4 yıldan aldım. Kanday et aldınız? Şu mal etten aldım. Söğü kança koştu? Ya söğü. Ya belki de bunun da bardan canlı. Şurada kaldı. Canlı koştu. Ana sürpet ver desem. Aka bunu söğü bizi kalk para oldu dedi. Sürpetin kança oldu? Ya sürpetin emi. Çok. Ölmegende çi. 600-650 ben alam go sürpetти. Söğü barda. Bana söğü beredi anima kaçma koşalsın aylı yok. Özbekistan'ın bağısından aşık etti hazır. Aşık etti. Yemek kam şunday. Bağınıcı bir yerde el özüne koyup koyat. Bir tane hazır sen gelesin. Çöp dağıtıp bana seninki olsa. Aytan story deysin. Ana biz atıp bir 20-30 so'm rezda. Ana gel öyle 100 so'm qo'sh dedi al jalg'an. 20-30 so'm qo'shiladi. Dıyqan götürüp attı. Ana eğer bizga o'xshagan, misol, menga o'xshagan, ona o'xshaganlar kimdir olib kelsa bergan. Diygan 100 ga sotmaydi. Al uyini sat. Uyini dachi turib olib, tamoshasi o'tirib oladi. Sizga o'xshagan Yozib, buna bir ketdi, iki ketdi. Shu anan borasың, anan 20 so'm olsa talashasың, anan жүктөп келесің shu. Ayerdamchi, men bizga hozir 60 chiqib qoldi. Buni ondan bo'lsa o'zi жүктө olsa bo'ladi. Anan biz anan bundan balığa aytaq bergan, buni balam buni basib ber deymiz. 200 so'mdan 400 so'm pul beramiz. Bizga hozir qolsa bir Hökümetten ne yardam gerek oşunda? Hökümetten hozir hökümet bizga yordam beradi. Bizning hökümet hozir
Эмне жардам кылса жакшы болот? Кандай жардам кылса? Жардам гана ушу чөптөрдү калан келтирип, малалды калдын кетсе болот. Бирок ага өкмөт жете албайт. Эмне кылыш керек десин чөптүн басына арзандатыш үчүн? Өкмөттөн кандай жардам керек? Анча өкмөт эмне чоп келип бериш керек? Албайт. Алып келип бериш керек да, фура алып келип тизип коюп койсо. Анан катармандар алып базарда мынча сомго келгенден алар ушинтип сатпаса. Өкмөт машиналар бир 5-6 фура чоп деп токтотуп койсо. Анан баат түшөт. Ошону 200 сомдон сатсап келип. Анан бу жерде дыйкандар менен базарда 200 экен алар кетишет. Дагы кандай чечимдер бар? Өкмөткө азыр ага эмне болот? Өкмөт азырчы эң жакшы ошо жол жакта жегендерди жок кылып турса элечи, бул өзү түшөт секин эле. Ошо иштин баары ошо мафия болот. Сунушта кандай сунуш бар? Сунушта жок. Аларга айтып деле жеткире албайсың, бирок эмне тактап. Ошо азыр эме YouTube кайта элдер көрөт, көрөрмандар көрөт, ошого Instagramдан көрүшөт. Ошо өкмөт ошолор ошону кылса болот. Анан аптоптур. Эми азыр Айбек Саипов деп Instagram, YouTube'дан карасын чыгат. Муну эм жамандап атат. Болгондорун жеп аткандан кысып чыгарып атабы? Биз деле ыраазыбыз мисалда. Сатып барып ташып иштеп атат, от души жүрөктө иштеп атат. Ошону эм көрө албай алгендер жазып атат, бүйтүп атат деп. Мисалы агер сатып барып чөпкө киришкен болсочу, анда кыргызстан оңолот. Ага жийишпейт ал. О, коррупцияны жок кылса элечи, мына жок болот. Секин бар. Бирок мунун дагычы алып келсе, мисалы мен үйүмдө чөп болсо, анан мен кайрасам билем да, анан бул зарып турам. Анан базарга алып келемин. Анан базарга албайт, анан бир алсактар мен алышкандар. 20 сом сатат ушундай да. Муну азыр жакшы кетет. Бул сатып сапарды иштегендерине ат düşü баары эле ыраазы. Чөпкө сатып жапат дейсиң. Ага жетпейт. Эң жакшысы ал ошо жол жакты коррупция жок кылса эле биз ыраазыбыз. Мына дыйкан жесе, дыйкан өзү менен өзү жеп, жеп жете берет. Ошо иштин баары ошо жол жакталар, эми муну шайлоо жакшы өтсө. Мисалга өкмөттөн эле талап кыла бербей, элдер деле өзүнүн нахчысын тыйып, мисалга дыйкан деле бааны түшүрсө болот да өзү деле. Реально 1 гектардан мурда канча пайда алчу? Азыр канча эсе пайда алды? Былтыр мисалда ошону караш керек да. 700 през алсаңчы, быйыл куркачыл болуп 200-300 през алып калды. Жа, мурда деле 200-300-400 деле алчу да гектардан. Мурда деле алчу. Аны ошо 600 я редкий да. Жакшы болбосо эле. Кыйын да ал. 300-400 мурда деле болчу да. Мына мен ошол мезгилде эттин баасы 320-270 эле. Эми дагы бир айтып берем экем. Сизден сурап калдым. Былтыр чөп мал багас бакпайсызбы? Мал багам. Мал бар. Анан кийин биз анан сүйлөшүп туруп, анан бирөө сүйлөштүп 100 сомдон пресс алды да. Ала алдым. Мына башталганда эле 180ден кетти. Мына мен азыр кутулдум мисалы. Пресстө айлык да аласың да, алганда берез илажып алдым. Экинчи алгандан кийин аны бердик. Эми азыр 20-30 та пресс калды. Ошондой кеп да. Биз ойлодук эми жазга чыкса түшөбү десек, ойлосок, биз ойлогон 100 пресстен 100 сомдон алдым эле. Азыр башталганда 100 сомдон башталды. 100 сомдон алдыңыз беле былтыр? 100 сомдон пул алгам. Акча. 200 пресс алганмын. Анан азыр жазда айла жок ийла сыктабай кеп төктүм. Алып берип кутулдум, эми азыр калды. Ушундай кепти. Бул табигый ишенич жок экен. Мен ойлодум жазда жамыр жааса, чөп болсо, кеңир болсо, ойлодум эми 100 сомдон болсо алып беребиз дедик. Болбоду. 180, 200. Мына акыркы мына дагы бир 20-35 пресс калды. 400 сомдон алып барды. 400га чыкканына канча күн болду? 400га чыкканда bir ay болуп калды. Bir ay. Андан мурда канча эле? Андан 350, 70, 80 болуп калган. Андан мурда? Андан мурун 300ге чейин болду. 300дөн кем эле келди. 300 кем жок да. Бизге кем болгону ошо биздин. Ооба. Мейли анда. Рахмат. Аты жөнүңүз ким? Тез бола, Фазыл. Жакшы. Аты ким? Мейли, рахмат. Жакшы чыгара берели. Болуптур. Мына урматтуу туугандар, мына 400 сом болуптур. Пресстин баасы 450. Мунун баардыгы мамлекетте пландуу экономиканын жоктугунан. Пландуу экономиканы киргизиш керек. Айыл чарбаны көтөрүш керек. Мисалга сырттан чет өлкөдөн майды, кантты, будайды, унду сатып алып атпайбызбы? Ошону пландап жерлерге ошол полный мамлекеттеги паспортторду түзүп, инвентаризация кылыш керек да. Ошонун негизинде долбоорлор түзүп, мисалга Кыргызстанда өсүмдүк майын 60-70%дан жогору импорт кылабыз да.
сахар деле ошондой кумшекер. Мисалга кайындаган 12-15% Кыргызстанды камсыздайт да. Калганын импорт кылабыз. Вот ошолорду чечиш үчүн ошол паспортизация керек. Ошонун негизинде жерлерди ийирлештирип, ошол майларды, канттарды, жана кант кызылчасын, будайларды эгип, Кыргызстандын өзүн-өзү камсыз кылыш керек да ушул маселени. Чоң-чоң ири кооперативдер түзүш керек, кайра иштетүү ишканаларды түзүш керек, өндүрүштөрдү түзүш керек. Бир эле түндүккө кант заводун кылбай, ошо түстүккө дагы кант кызылчасын эгип, 100% өзүбүздү камсыздаганга жеткизсек болот. Анын үчүн ошол сөзсүз паспортизация керек. Канча кайсыл жерде канча кайракы суугат жерлер бар. Анан ошол суугат жерлерди жеке адамдарга үй курууга берген токтотуш керек. 93% толуу өлкө болгондуктан 7% бизде жерибиз бар да, ошону эффективдүү иштетип, ошол кант, май, ун жана башка продукцияларга бөлүштүрүшүбүз керек да. Эгер чегара жабылып калса, ачка калабыз. Көп продукциялар 100%дан ашык импортто. Ушул маселени быйылдан чечиш керек, жазга калтырбай. Кийинки жазга ошол майдын, будайдын, канттын баасын түшүрүп койсок болот. Эгер Кыргызстан өзү ушул багытта айыл чарбаны иштетсе, эттин баасын да түшүрүп койсо болот.